Бак Аят айылынын тургуну Сейитказы Сыдыков бул тракторду кече гана борбордон айдап келди. Бүгүн жаңы күлүктүн башын куттуктап, жууп майлагандар эртелеп келишти. Себеби трактор бир эле кар маныска эмес, айылдагы башка чарбаларга да зарыл. 6% менен отабыз. Эң жакшы мынакей. Эң оңой. Өзү дагы заманбап жакшы техника экен. 82 караганда bunun кубаттуулугу күчтүү экен аябай. Абадан жактым аябай. Заманбап. Бу жерде мынакей камера алт жакты карайт экенсиң, жакшы бул да мынакей. Айдап баратып артында карап кете бересиң. Бүт мынакей кондиционери бар экен. Кондиционери кабинанын ишин бир температурада ысытпайт, суутпайт, жакшы. Эң ыңгайлуу, кабинасы болсо чоң. Фермер бул тракторга чейин мына бул тракторду алган, андан бери 3 жыл өттү. Насыяны толук төлөгөндөн кийин Айыл банктан лизингке деп дагы жаңы трактор алынды. Анан экинчи тракторун ушул мынакей. Эми буну Кытай күчтөрөк экен. Лизинг программасы эң сонун нерсе да бул мынакей. Баштапкысы мынакей 10% менен төлөдүм. 10% менен мынакей алып келип тапшырып бердим ага. Дыйкандарга эң жардамы ушул мынакей айыл чарба өкмөт да мынакей. Бак Аят районунда былтыр 9 фермер лизингке трактор алса, быйыл жыл башы менен эле 8 трактор алынды. Айтматов районунда болсо 17 трактор лизингке алынды. Лизинг алынган техникалардын кепилдик мөөнөтү да адистер тарабынан көзөмөлдөнүп турат. Биздин департаменттин дагы бир милдети лизинг алган механизаторлор менен техниканын кепилдик мөөнөтү бүткөнчө иштешебиз. Кепилдик мөөнөтү 700 мотосаат, же болбосо өзү үчүн иштеп, аздан иштетсе 1 жылдык мөөнөттө. Эгер ошол мөөнөттүн ичинде тракторда бир бузук жерлер чыкса, биздин департаменттин кызматкерлери акт рекламация түзүп, заводдун ээси келип бекер оңдоп берүүгө милдеттүү. Бул ошол дыйкан механизаторлорду дагы да лизингке кызыктырууда. Белгилей кетсек, 2023 жылы Талас району 15, Манас району 4, Айтматов району 13, Бак Аятта 8 даан алып, облус боюнча жалпы 41 техника лизинг алынган. Салика Сариева, Илхан Арыстанбеков, Ала Тоо 24, Талас облусу.